Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 ноябрда өлкөгө сапар менен келген Түркия Республикасынын ички иштер министри Сулейман Сойлуну кабыл алды. Практикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы коомдук коопсуздук, жарандык коргонуу жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү жаатындагы макулдашууларды ишке ашыруу жана башка актуалдуу багыттар боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Түркиянын ички иштер министрлигинин башчысы менен учурашып, анын сапары эки мамлекеттин укук коргоо органдарынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө түрткү болоорун белгиледи. Түркия биз үчүн бир тууган мамлекет жана ишенимдүү дос. Кыргызстан Түркия менен өз ара аракеттенүүгө өзгөчө маани берет деп белгиледи президент. Садыр Жапаров эки тараптуу мамилелер мындан ары да чыңдала берерине ишеним билдирди. Анын ичинде өлкөлөрдүн ички иштер министрлеринин ортосунда дагы. Муну Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен болгон акыркы жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр тастыктайт. Өз кезегинде Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу жылуу кабыл алуу жана меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле Түркия лидеринин саламын жеткирди. Ал кыргызстандык кесиптештер менен биргеликте коопсуздукту камсыздоо, терроризм жана экстремизм, мыйзамсыз миграция жана баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү жаатында кызматташуу боюнча кеңири сүйлөшүүлөр болгонун маалымдады. Сулейман Сойлу түрк тарап эки өлкөнүн лидерлеринин көрсөтмөлөрүн эске алуу менен кызматташтыктын бардык багыттары боюнча стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө даяр экенин ишендирди. Булак президент Кейжи. Түркия газынын акчасын чекесинен рубль менен төлөөнү баштады. Түркия Россия газынын акысын жарым-жартылай рубль менен төлөөгө өткөнүн ТРТ хабер аталган мамлекеттин энергетика министри Фатих Донмезге шилтеме кылып кабарлаган. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Өзүңөр билгендей, бул боюнча бир кепке келгенбиз. Төлөм чекесинен төгүлө баштады. Бул жааттагы иштерди активдештирүү ниетиндебиз деген Донмез. Анын айтымына караганда, Анкара жана Москва соода-саттыктын улуттук валюта менен болгонуна ылайыктап, техникалык иштерди жүргүзүүнү улантууда. Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган сентябрь айында берилип жаткан газдын 25%-нын каражатын рубль менен кутулуу туурасында сүйлөшкөн. 12 октябрда Россиялык энергетикалык аптада сүйлөп жатканда Путин түндүк агымдын транзитин Кара деңизге кайра багыттоо туурасында сөз кылган. Ал Европага көгүлдүр отту жеткирүү үчүн Туркияны ири газ хабына айлантуу сунушун айткан. Эрдоган бул идея боюнча ишти тез арада баштоого тапшырма бергенин билдирген. Кийинчерээк Түркиянын казына жана финансы министри Нуреддин Небати Financial Times басылмасына берген маегинде Анкара Газпромдон продукцияны берүүдөн жеңилдик сураганын жана төлөмдүн мөөнөтүн жылдыруу сүйлөшүлүп жатканын айткан эле. Булак Спутник Кейжи. Усмановдун Дилбар яхтасынан 5 миллион еврого бааланган оттуу сүрөтүн герман полициясы тартып алды. Германия полициясы Усмановдун Дилбар яхтасынан 5 миллион еврого бааланган оттуу сүрөт тартып алды. Бул тууралуу Замон Уз сайты жазып чыкты. Яхтанын ичин кооздогон сүрөттөр алынып кеткени маалымдалган. Экспедитордук компаниянын кампасында 5 миллион еврого чейинки эмгектер сакталып турат. Алардын арасында Марк Чагалдын сүрөттөрү болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Усмановдун мүлкүн камакка алуу Европанын санкцияларына байланыштуу экени айтылууда. Германия өкмөтү Усмановдун салык төлөөдөн качышында иликтеп жатат. 2014-жылдан бери ал кеминде 555 миллион евро салык төлөбөй койгон болушу мүмкүн. Мындай кенеге ишкердин өкүлү Алишер Усманов буга чейин Орусияда салык төлөп келген деп жооп берди. Алишер Усманов 2016-жылы яхта үчүн Германиянын Юрсен кеме куруучу компаниясына 600 миллион доллар төлөгөн. Булак Назар Ньюс Кейжи.
ЖМК Түркия Россиянын кош каттоосу бар учактарынын учуусуна тыюу салды. Ноябрдан тарта түрк бийлиги 2 рет катталган кош каттоо Россиянын учактарын өз аба мекендигинен өтүүсүнө тыюу салды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Нордвайнд авиакомпаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Анна Подгорнянын айтымында, Түркияны айланып учууга туура келгендиктен, мисалы Египетке каттамдардын узактыгы 20-30 мүнөткө көбөйгөн, бирок бул турлардын баасына таасир эткен эмес. Россиянын транспорт министрлиги жакын арада бул маселени Анкара менен талкуулай турганын кабарлаган. Чикаго конвенциясын бузбаш үчүн Бермуд бийликтери Россияда катталган жана эксплуатацияланган учактарды рейстеринен чийип салышы керек. Бермуд авиация рейстери каттоодон чыгарууну кечиктирсе, конвенцияны одоно бузган болуп саналат деген транспорт министрлиги. Подгорная дос эмес өлкөлөр Россияны өздөрү түзгөн кош каттоо боюнча айыптап жатканын айтып, Чикаго конвенциясынын негизги принциптерин өздөрү бузуп жатканын кошумчалаган. Июнь айында транспорт министрлиги Россиянын авиакомпаниялары Бермуд авиабилеттерине учактарды каттоодон чыгаруу керектиги боюнча маалымат жөнөткөнүн кабарлаган. Батыштын санкцияларынан улам россиялык авиакомпаниялар учурда чектелген багыттар боюнча гана каттайт. Булак Спутник KG. Жалал-Абад шаарындагы көчөлөрдүн бирине Камчыбек Ташиевдин атасынын ысымы ыйгарылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 8 ноябрда өз каражатынан Жалал-Абад шаарына караштуу Жеңиш Кечи районунда асфальт төшөлгөн ички жолду пайдаланууга берди. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Жергиликтүү тургундардын катышуусунда жаңыланган жолдун ачылыш аземи болуп өттү. Аталган шаар көчөсүнө буга чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин атасы Кыдырша Ташиевдин ысымы жергиликтүүлөр тарабынан ыйгарылган деп жазылат анда. Ошондой эле атайын кызматтын башчысы Сузак районунун Барпайыл аймагына караштуу 1 чакырым ички жолду дагы өз каражатынан асфальттап пайдаланууга тапшырды. Айыл элинин катышуусунда өткөн аземге Камчыбек Ташиев да катышты. Ошону менен акыркы 2 күндүн ичинде Камчыбек Ташиевдин жана үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен асфальтталган 4 жолду жергиликтүү тургундарга пайдаланууга берилгени айтылат. Кошумчалай кетсек, кечээ күнү УКМК төрагасынын демөөрчүлүгү астында Сузак районунун Камсомол айылында узундугу 1,5 чакырым жолго асфальт төшөлгөнү маалымдалган. Булак Супер KG.